Салам барыңыздарга. Мен азыр подружкамдын девичнигине баратамын. Подружкам түрк. Bir 3-4 күндөн кийин свадьбасы болот. Девичнигиндагы хамамда өткөрөт экен. Баня хамам деген. Вот. Анан баарыбызга ошо подружкаларына, бөлөлөрүнө bir выпечка болсун, же таттуу болсун, ушундай бир нерселерден бөлүп берген, жазап ала келгиле депчи. Кандай өтөт экенин деле билбейм. Аз биринчи жолу өзүм сиздерге да көрсөтөмүн. Биринчи жолу баратам мындай мероприятияга. А мен болсо самсы жазадым. Мен стористеримде ошо подружкамдын мамасы аябай кызыгып көрөт да. Анан самсы көп жазап, көп сториске коем да. Анан ошол самсыдан жазаса болобу? Ошону алып келе алабы? Жазап дептир мамасы. Албетте алып келем дедим. Ошол азыр болсо мына Могул жакта күтүп турам. Подружкам келип алып кетет экен өздөрү мени. Анан сиздерге дагы азыр көрсөтүп берем кандай өтөт экенин. Ушу Турцияга келгениме негизи 12 жыл болду. Жанагы стажировка келген жылымдан баштап санасакчы, анан бир да жолу турецкий хамамга кирип көргөн эмесмин. Билбейм, кызыгым деле болгон эмес да. Азыр деле эгер подружкамдын ушундай девичниги хамамда өтпөсө, кийин деле бармак эмес болушум керек. Азыр биринчи жолу баргантам. Мына Могул hamam ken. Video çeksen mi? Gideyim şöyle. Koyarsın bence. Seni de olur. Arkadan şöyle. Evet. De göstereyim. İçeri gir. Biz geldik. Nakey. Бұл да bizmen çok iştegen тоже Türk подружкабыз. Вот. Hazır içine gireriz. Hamam. Bayanlar bölümü. Bu ayaldardık ken. Moğulcak erkekler bölümü ken. Nakey, kızdın maması, bir tuğandары. Çekecek mi? Aha, çek. Hepsi gelsin sonra. Sonra da çekelim, şimdi de. Çekince. Daярдап атабыз азыр столду. Мен жай видеонун башында девичник деп айттым го. Негизи туура эмес айтып алыптырмын. Түрктөрдө салт бар да. Свадьбанын алдында ушундай кына кечеси деп коет, ночь хыны деп которулат да. Кыздын колуна хына жагышат, мындай алаканначы. Жагышат деп да туура эмес айтып атат болушум керек. Анан эми видеодон көрсөтөм кандай болот экенин. Ошол бул бир түрктөрдүн салты. Муну кыз тарап өткөрөт. Мынакей бардык нерсе ушундай кызыл болушу керек да. Бордовый кызыл. Бул жакта ар ким ар кандай нерселерди, тамак аштарды жасап келиптир. Азыр хамамдын ичин дагы жасайт экенбиз. Мынакей. Ой, pardon. Турецкий сериалдарда көрчү элеңер, ушундай хамамда ошондой хына, ночь хыны болуп атканынчы. Точно ошондой болот да азыр сериалдардай. Мен жана кафелерде болгон кына кежелеринде болчумун да. Кандай өткөрүлөт экенин көргөм. Бирок ошо айтып атам го, хамамда биринчи жолу болуп атам. Мага дагы өзүмө аябай кызык болуп атат да, кандай өтөт экеничи. Bu kurutulmuş gül değil mi? Bu degen roza kurgatılgan.
Монтип жазып атышат азыр. Telefon çekmedi. Дагы да жазалды. Aşkım sana bir şey soracağım. Nilüfer. Nil. Duymadım. Bu ne için? Mendil gibi bir şey bu mendil. Mendil. Kına mendilleri. Tamam. Моғолар деген қолғаптарда, жаңағы қолдарыңызға хна қойышат да, анан ушуларды кийесиз да. Моғоларда қолыңызға тагабыз. Мынакей. Өлө сон болду. А моғолар болсо, мына как раз хыналарда, ушунун ичинде хыналар бар болсо керек эле. Мынакей. Азыр эч ким жокто көрсөтүп алайын. Мынакей хына. Ар бирөөбүздүн колубузга кылышат. Эмне деп туура айтылат билбей атам. Иши кылып түшүнүп коюңуздар, Вау! Кыздарым болсо мынакей жазанышыптыр. Кызыл кийинчен подружкамдын ошо хынасы болгон да азыр. Тигилеко менин подружкам. Фотосессия кылып атабыз. Ойбай, кроссовка. Dolu orası da. Kendileri oturuyorlar. Momen samsılarım. Hazır birinci biraz bir nerse jep alıp andan keyin anан баштайт экенбиз. Biz уже тамактардан алып жеп атабыз. Акырындан башталды.
the days we were young, wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Ушу кына кечесиндеги видеону монтаж кылып атып, YouTube'га уже киргизейин деп, анан карасам мындай башаламан кылып тартып койгон окшойм да. Көп киши түшүнбөй калышы мүмкүн экен. Анткени ал жакта мен еще подружкасы болуп, жардамдашып да жүрдүм да. Анан кечке эле видео тарта берсем дагы туура эмес го. Ошон үчүн аябай маанилүү жерлерин да тартпаптырмын, түшүндүрүп да бербептирмин да. Негизи кына кечеси бул биздин эле кызуузатуу экен да, мындайча айтканда. Мен интернеттен карап чыктым, эмне үчүн өткөрүлөт депчи, ал жакта жазылып турат. Кыздын ата-энесинин үйүнөн айрылуу экен да, коштошуу. Вот. Анан бирок кына кечесинде только кыздар гана болот да. Кына кечесин кыз тарап өткөрөт. Анан жалгыз гана кыздар болушу керек да. Мен билгеним боюнча ушундай. Эркек тараптан дагы, кыз тараптан дагы ошол кыздар чакырылат. Анан биз жанагы айланып жаттык го кыздычы. Ошондо мындай салты бар. Келин колун ачпай атат дешет да. Жана хынаны сүйкөш керек болот да. Ошондо кайненесин карап айтышат да, кыздын ба келечекте кайненесин карапчы. Анан ал кайненеси болсо мындай тоголок кичинекей алтындар бар го. Ошондой алтын салат колуна, алаканына. Анан андан кийин ошо хынаны сүйкөшүп, анан кайра жанагынтип айланып ошол обряд болот да. Ошол жерин тартпай калыптырмын. Андан кийин хамамга түштүк баарыбыз. Аябай сонун экен, мен биринчи жолу бардым деп айтатам го. Аябай сонун кылып жуунтушуп, массаж жасап беришет экен еще. Ошентип алып эле чыктык. Чыккандан кийин эле анан ар ким өз үйүнө тарап кетти.
ошол ушундай өттү. Кийинки видеодо көрүшкөнчө